Ысык көлдө эс алуу учурунда 12 жаштагы бала каза тапты. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, ал кечээ Бостери айылындагы көл жээгинен бананга түшкөн. Катер катуу ылдамдыкта келе жатып чукул бурулганда бананда отурган бала ыргып кетип, катердин моторуна башы тийген. Чолпон ата аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген бала ошол жерден жан берген. Окуя боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Анын жыйынтыгы менен укук коргоо органдары чара көрөрүн облустук милициянын басма сөз кызматы кошумчалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет массалык маалымат каражаттарында, интернет сайттарында жана социалдык тармактарда Солтон Сары алтын кенинде болгон окуяга байланыштуу жарыяланган видео тасмалар боюнча билдирүү таратты. Анда видео материалдар коомчулуктун терс, кызуу реакциясын жаратып, инвесторлор менен Кытай компаниясынын кызматкерлерине карата жергиликтүү калктын мамилеси улут аралык тирешүүгө себеп болушу мүмкүн экендиги эскертилген. Мындай тенденция калктын наразычылыгын жаратып, каршылык акцияларына жана массалык башаламандыкка алып келүүчү жагдайларды жаратат. Буга байланыштуу УКМК жогорудагы коомдогу чыңалууну алып келүүчү мүнөздөгү маалыматтарды жана видео материалдарды жайылткан авторлорго эскертүү берүү укугун колдоноорун билдирет деп айтылат маалыматта. Өкмөттүн Арын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов ээлеген кызматынан бошотулат. Бул туурасында ЖБ медиага өздүк булактар билдирген. Аманбай Кайыпов 2013 жылы декабрь айында Нарынга өкүл болуп дайындалган. Анын кызматтан алынышы Солтон Сарыдагы чырга байланыштуу болушу ыктымал. Эскерте кетсек, кечээ Солтон Сарыдагы кен чыккан жерге Нарын районунун айылдарынан 300дөй жашоочу чогулуп, алтын кен чыккан жердеги Кытай ишканасынын ишмердүүлүгүн токтотууну талап кылган. Кийинчерээк жергиликтүү тургундар менен Кытай ишканасынын жумушчуларынын ортосунда чыр чыгып, эки тарап тең бири-биринен таш ыргыткан. Жабыркагандар аймактык ооруканага жеткирилген. Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Сур айылында жер астынан суу чыгарылды. Бул туурасында Бирлик айыл аймагынын башчысы Зайнабидин Бакеров билдирди. Анын айтымында Сур айылында 150 кожолук жашайт. Айылда көп жылдардан бери сууга суу тартыш болгон. Элеттиктер негизинен дыйканчылык жана мал чарба менен алектенгендиктен суудан кыйналып келишкен. 155 метр тереңдиктен чыгарылган суу 100 гектар үлүш жер жана 600 гектар чарбакты суугарууга жетет. Сууга байланыштуу жергиликтүүлөр 3 жыл мурда демилге көтөрүп, ал демөөрчүлөр, жеке ишкерлер жана жергиликтүү бийлик тарабынан колдоого алынган. Жергиликтүүлөр 1,3 миллион сом акча чогултуп салым кошкон. Жергиликтүү тургун Абдипали Тойчиевдин айтымында элеттиктер буга чейин Гауян суусун пайдаланып келген. Ал үчүн 10 күн кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Эми жер астынан суу чыгарылып, элдин маселеси чечилди. Пакистандын Бажаур аймагында жолго коюлган бомба жарылып, кеминде 2 жоокер курман болду. Бомба жоокерлер унаада бара жатканда жарылган. Окуядан дагы 4 аскер кызматкери жаракат алган. Бул окуя үчүн пакистандык талиптердин Техрике Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Алардын урду тилинде тараткан билдирүүсүндө бомба аралыктан башкарылып жардырылган.